Иә. Пешим. Мотор. Не дейсің? Пешим. Хлоп. Пешім? Пешим. Пенденің көні түшкідей, арақ бір болып қалсаң чың азаздан құйып ичкідей. Елде жүрген біріні сағынасың бай, ағатайым ай, ағатайым ай. Бәле деп айтам деген негізі. Ошоны айтып отыр. Кеттік, Негізі жашауының ақ қарасын аңдап біліп тұрып онан сөйлесек. Білмеймін саған. Тамаша келді. Бойында жетінсің, көркемді жігіт екенсің. Қайтайдан мыңылдағы пакетімді көтеріп алып есікті ашып кіріп келесем маңдайдан есікті ашарым мен жүгіндер қорқып кетті, не дерім білмей адыш деп екірейін деді. Жана эле сөзүмдү айтып койчу кыскача эле. Байке. Сақал бар кишини Биздин Кабар медиа каналга катталыңыздар. Албетте комментарий жана лайк басып туруңуздар. 3 Pro жалгыз тек 3 кыл комуз чертилбейт, күгө келбейт чебер колсуз. Оп-оңой көргөнгөзгө жөп жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болбос демекчи. Мынакей бүгүн кыргызымдын уулу жана кызы комузун колго алып, өнөр багып жүргөн нарынын кулундары бүгүн Ыр Куржун таймашына конокко келди. Азыр алдыңкы мөттөрдө көрөбүз, кимдин куржуну оор, кимдин куржуну жеңилирээк, кимдин куржунунда кандай ырлар бар. Мына ошолорду соруп чыгабыз азыр. Биринчи өзүңүздү тааныштырып, андан кийин сиз баштап бересиз го, Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Замир Артыкбек уулу. Анча-мынча мактанып деле айтпай эле коеюн. Кес-кесте ушинтип комуз кармап ырдап калабыз. Анан кезекти берип калдыңыздар. Маңдайыбызда отурган өзүмдүн карындашым экен. Ушул сулууну көргөндө эмне деп гана ырдагым келбейт. Өзүбүздө нарындык болуп атабыз, анан айткым келип атат. Нарын суунун жээгин бойлоп жүргөн баламын, эки аялчы заманда бойдок жүргөн баламын депчи. Анан бир ошол кара кузурданмын деп калды карындашым. Ошо кара кузур Кочкорду жер деген Арчалга чейин ырдаган Дербиш деген агабыз болгон экен акын. Ошол киши бир боз үйгө кирип тамак ичип, ошол жерден кымыз сунган сулууну карап, анан ошону жактырып калып минтип айтып турат дейт. Келиңиздер эми. Карындашым арнабызын, Seniki gana deymin ой жанымды Sen bilbeysin anımdın özün bir gelip öçürçün özöktö küygön жалынды Çaçın bir okşoş жибекке жалынды салдың жүрөккө Капа бир болбой жүрө бер жетербиz bir gün тилекке Ак толкун менен көк толкун антташкан сөзгө бек болгон Арадан бирөө кеп айтса тааныбай маны деп койгун Көк толкун менен ак толкун көпчүлүк элден сак болгон Көңүлдө шой белең деп айтса өзү ким анын эй деп койгун Сүйкүмү гана сенсиң ой жанымдын Сүйгө чындап кабылдым Ийилип бетиңи албай ичине түштүм жалындын Бетиң бир аппак күзгүдөй пенденин көнү түшкүдөй Арак бир болуп калсаңчы азаздан куюп ичкидей Же памил жайой болуп калсаңчы чиркин бап эстеп аңурдап ичкидей Мойнуң бир гана узун аңа ой аккудай Моймолжуйт көзүм чарчудай мокумум камбайт караштан момпосуй белең таткыдай Керилип басса кадамың керүүдөн чыккан маралым Кеч келе жанды бой кылган ожол керимсе ладонун эй шамалы Бул жакта Замир Артыкбек уулу деген кыргыздын мыкты жигити.
арак болуп калсаңчы азаттан уктап ичкидей, чай болуп калсаңчы вапесте ичкидей дейт. Анан момпо суйга да тең өттү. Сиз кандай жооп бересиз? Мен анда Өзүңүздү биринчи тааныштырып, анан сөзүм башында тааныштыра кетсем, өзүмдүн аты жөнүм Калгулова Гулина, Нарын районуна караштуу Кара Ужур өрөөнүн Жер көчкү деген айылынан болом. Учурда Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде салттуу музыка жана фольклор кафедрасында дастанчы классында 3 курсунда окуп жатам. устатыңыз ким? Устатым Мерим Карпова. Келиңиз, анда сизден бир жооп болсун. Кандай жооп берет болду экен? Анда аганын жооп кылып Бозойго деген жакшы бир чыгарманы аткарып эле. Sarılansam ünüm, munkansam ünüm жетеби. Боздосом ünüm, sarılansam ünüm, munkansam ünüm жетеби. Kararkan tonun eteği, kararıp tuman getebi. Kara göz anda min mından oy. Kakşasam ünüm, kaygırsam ünüm, kıykırsam ünüm жетеби. Kakşasam ünüm, kaygırsam ünüm, kıykırsam ünüm жетеби. Çetinsin, görkemdü jigit ekensin, görkemdü boydun жүрө beri. Kıskısam gelbeyt, ımdasam gelbeyt, ırdasam gelbeyt ekensin. Kıskısam gelbeyt, ımdasam gelbeyt, ırdasam gelbeyt ekensin. Көл боюнда четинсиң беле? Көркөмдүү жигит экенсиң дейт. Бул жерден бир кандай десем, сүйүүнүн айтышы башталды окшойт. Сиздин муржуңуздан кандай ыр чыгат болуп Биздин муржундан деле чыгып калар. Негизи айтат эмеспи? Математика илимдердин падышасы боло турган болсо, сүйүү бул жашоонун кайталангыс образы депчи. Анан эмне дейбиз? Биз ошо тааныштырып ак талаада чоңоюп келгенибиз менен жашыбыз 26 менен 27нин кырына келип калды бүгүн. Анан ушул бойдок жүргөн жигиттерге эмнени ырдайт? Ошо карындашка сен деген чыгарманы аткаралчы. Азапка салба дептирби? Ырдаймын аңышкым бар үчүн, ынтызара болдум жар үчүн. Айтамын аңармын бар үчүн, дой азап деле тарттым жар үчүн. Ак оромол колго алган, ак жибектей нурданган. Алганыма сендей болбосо, аңтарылсын бул жалган. Адамдан артык болумуң, азапка да салат жоругуң. Акырета кетсем унутпайм, эй агалма эле жыттым оюнуң. Чачмону чогуң шурудан, таппадым аң издеп уруудан. Кыргыз деле сендей жок экен, чыкпаса эле тили буруудан.
карыбаң атчу таң барбы, алтыныма сендей жар барбы, акактаяң аппак мойнуңдан ой, аймалап өпчелегим барбы, тодон бираң аткан таң барбы, күмүшүма сендей гүл барбы, күмүшүма менин эркемдеп ат, тогошума жатчы эле түн барбы. Алкымың аппак жылдыздан, акылың артык топ кыздан, бул дүйнөйө жалганга адашыба келбе нур кыздан. Чыпардай ажытың буркурап, жибектей чачың нур курат, кыргыз эле сендей чыкпаса, пендеден асулуу ким чыгат? Эми айтайын дедим эле, бирок айтпай эле коет. Кандай жооп кылабыз? кылайын. Анда эмесе ырдын пири Рыспай демекчи, Рыспай Абдыкадыровдун неге минтип жүрөмүн деген бир жакшы чыгармасын аткарып берейин. Андай болсоң ойлоп көрчү, неге минтип, неге минтип, неге минтип, неге минтип жүрөмүн. Төгүлөт сен экен деп көзүмдү ачсам, айдын нуру, айдын нуру, айдын нуру, айдын нуру сен экен деп тосуп чыксам, сен эмессиң, сен эмессиң, сен эмессиң, сен эмессиң алдагы, сен эмессиң, сен эмессиң, сен эмессиң алдагы. Баракелле. Караңыздарчы, сүйүүнүн күчү кандай керемет, Айтпай эле. Неге минтип жүрөмүн дейт. Неге минтип жүрөт? Сен эмессиң алдагы дейт. Мен сен деп ырдап аттым эле го. Келе эме. Ушунча болуп калды, болор болду. Ушу Асылбек Өзбеков деген агайыбыздын Шай көйнөктөн бир чыгармасын аткаралчы. Эми жаштарга менден кичүү карындашым экен. Эми жаштарга бир ырдап койбосок. Карындашым деп деп атып эле. Болушу да толук мүмкүн эме. Ак сүйүү менен негизи мындай сүйүү менен жөтөлдөгөн адам жашыра албайт. Калган нерсенин баардыгын жашырып койсо, катып койсо болот да. Эки өчүккө деп. Карындаш деп атып эле илеп кеткендер жаман да.
Анан эжеңди алып алмак белән карындашталасың да. Жазда жашы таза кызык, жамгыр жыттуу көчөлөр, жаштар барат жасанышып, бир кылыч айып өтөгөр. Билимдей жүрөктө бир 50 мүнөттө жаш сүйгүл ачат өрүктөй. Шай көйнөкчөн, гүл жолукчан, сулуулардын карашы жүрөгүмдүн табасы, жаштыгымдын аздыга өткөндө. Көктüm жашылы жагылынып, жердин жибип тамыры, жок азындай алылынып, каптайт сүйүү жарыгы. Билимдей жүрөктө бир 50 мүнөттө жаш сүйгүл ачат өрүктөй. Шай көйнөкчөн, гүл жолукчан, сулуулардын карашы жүрөгүмдүн табасы, жаштыгымдын аздыга өткөндөй. О сулуулар периштелер, жамгыр беле күлкүңөр, жетибүзөр келишкендер, кыраңдагы күлсүңөр. Билимдей жүрөктө бир 50 мүнөттө жаш сүйгүл ачат өрүктөй. Шай көйнөкчөн, гүл жолукчан, сулуулардын карашы жүрөгүмдүн табасы, жаштыгымдын аздыга өткөндө. Шай көйнөкчөнүн кыз кантип жооп берет болот экен? Анда агам карындашым деп калды. Мен агатайым деп жооп берейин, Жакшы болот. Ала тонун козулагын магдыраган ай, агатайым кабагынын ачыбаган ай, кабагыңа байландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, кабагыңнан айландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Көк көйнөктүн этегинин желбиреген ай, агатайым жүрөгүнүн элжиреген ай, жүрөгүңөн айландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, жүрөгүңнөн айландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Кесе толо кымызынын ачыбаган ай, агатайым кабагынын ачыбаган ай, кабагыңа байландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, кабагыңнан айландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, агатайым ай, агатайым ай. Тантыратасыңарбы адамды ортого отургузуп алып? Анан кетейин, канча жашың келип калды, айлап тантырайсың да. Сүйөм эле деп атса. Агатайдын жообуну каалайм. Агатайдын жообу эмне болсун? Агатайдын жообун карындаш эмес эми каражан көтө эле, болбой калды окшойт. Ошо айткам, башында эле айткам. Карындаш деп атып эле анан кийин бирдек болот деп. Карагата көздү каражан, кадырың эңсеп саммасам, ичимди кичип алгансып, оялгансып, ичимде кайнай тарашам. Ичимди кичип алгансып, оялгансып, ичимде кайнай тарашам. Каражан, каражан, ичимде кайнай тарашан. Кумар бира көздү каражан, ой калайт иштен карасам.
Кумар bir gözdün ayынан oy ayынан Kusadar bolup baratan Kumar bir gözdün ayından oy ayından Kusadar bolup baratan Ay Karacan Karacan Kusadar bolup baratan Düşünsöң sırrım Karacan Düşünde sağa canlaşam Turmuşka birgen attangan oy attangan Tügöyüm bolçu sadağan Turmuşka birgen attangan oy attangan Tübölük bolçu Karacan Ay Karacan Karacan tügöyüm bolçu sadağam Düşümde sağa canaşam tügöyüm bolçu sadağam Алажат десең. Баракелде азаматсыз. Каражан деп калды. Анда мен Казаков агайдын, Түгөлбай Казаков агабыздын Күтүү деген чыгармасын окуп эле. Күттүм мен жол карадым, төгүлгөн жанда калып кечээ күттүм дейт. Бирок ошондо келбей койдуң, уже кечигип калдың кеде. Анткенде тагдырыбыз бөлөк түшүп калды дейт. Элестирем ошо тагдырыбыз бөлөк түшүп калды дейт. Анда ошол бир нерсенин тагдыры айтылган жер жакшы болот эмеспи? Мен анда акчынын тагдырын айтып берейинчи. Чаңкаганда чай ичкин деп сен мага Билек кылып сунган элең жаш соло Колдон түшүп сынып калды кокустаны Ата өмүрүнүн наздыгы Акчыны Ата өмүрүнүн наздыгы Ошол күнү чыны жатты быркырап
ар бир сыны көз алдын чабыркурап сен сынсаң да сени сунган перизат жашаса экен жары менен ынтымак акчыны жашаса экен жары менен ынтымак колумдагы коз күлдү акчыны сага жетпейт чынылардын актыгы сен сынсаң да сени сунган перизат жашаса экен жары менен бактылуу акчыны жашаса экен жары менен бактылуу жашаса экен жары менен бактылуу Ай баракелде. Эми жашаса экен жары менен бактылуу дейт, буну кандай түшүнөбүз? Заманыбыздын Залкары Элмирбек Иманалиевдин обонуна таандык жоолукпай койгон эми деген чыгармасы бар экен. Бул Залкарыбыздын айтуусу боюнча жанагы жалгыздык деген ырынын уландысы деп айткан экен. Ошол чыгарманы аткарып берейин. азбы көппү оңайын күндөр өттү бурулуп келген жоксуң жолуңдан күттүм тажа жолукпай койгон эми жолуңдан күттүм тажа булуксам жаш төгөм бул тагдыр өчпелең жалгызга жалынып өрттөнөм жаз күттүм жазда келбей жай күттүм жайда келбей ардагым жалгызым кайда кетти жолуңдан күттүм тажа жолукпай койчуң эми жолуңдан күттүм тажа жолукпай койгон эми жолуңдан күттүм тажа Баракелде, азаматсыз. Ушу менен жыйынтыктоочу ыргылалы. Келиңиздер. Өзүңүздөр көксөп жүргөн жүрөккө жакын ырлардан көксөп жүргөн эмес эмнеси болсо да жооп бергөлөлү. Жооп берген негизи айтат го. Авирди жигитке ажалды кийик жолугат депчи. Анан жолукпай койчу деп ошо Элмирбек агайыбыздын ырын ырдагандан кийин бул ырга жооп бериш оорураак кичине. Анан мен өзүм автордук чыгармам менен жооп берип кутулбасам буга ылайыктуу жаттап да айта албайм дагы. Келиңиздер өзүм эле автордук бир чыгармам менен биз барчу жолдор алыспы дейинчи. Чотамдай. Сүйүп
башталбай баштала эле жатып айрылуу башталып атат я бияка. Коштошуп эле жибербегенмин. Үміттер сүйреп аламға батпай элигек, тартылам сага оргуштап сезим булугуп. Бир өмүр сага жетпесем деле мейли эле, сен берген жылуу сезимге балкып улугуп. Сен берген жылуу сезимге балкып улугуп. Жобо жок сезим мазамды алып түгөтүп, жолу бозгайчы жолокчу күндөр бүдөнүп. Жол карап күтөм чыгар деп бир күн жолумдан, үлгүрөп күйгөн чыракта бийлик түгөнүп. Үлгүрөп күйгөн чыракта бийлик түгөнүп. Айтчы биз барчы жолдор алыскы, жолукчу күндөр жакынбы чындап алыспы. Жаңырган сезим жаңылыш сымал туюлуп, жарыгын эми көрө албай турам алысты. Жолуңду айтчы биз барчу жолдор алыспы, жолуңду айтчы биз басчу жолдор алыспы. Ай баракелде. Башында жакшы эле келатмын карап элем. Бара аяктаган сайын адамдын жүрөгүнүн ортосуна кантип беребиз. Макуланда эмесе дагы Элмирбек Иманалиев менен Гүлбөй эжекебиз убагында кезинде бир ырдап кеткен. Ошол чыгарманы аткарып берейин.
Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу көрүүчүлөр, ырк уржун берүүбүз аягына келип чыкты. Бул жакта келген коноктордун эмоциясы башында жакшы эле башталган. Негизи бири-бирине сүйүүлөрүн арнап, сүйүүнүн мындай жаңы этаптары башталып келатканда, анан ортосуна келгенде эле кайра эле экөө ажырашып кетти да, түшүнбөй калдым. Бул ошондо кандай болуп калды? Эми сиздин оюңузча ажырашып кеткендирбиз, эми биз башкача эле ойлоп атабыз. Негизи бул ыр жакшы билбейт окшойсуздар. Жок. Албетте тамаша. Негизи ырдын мааниси, маңызы болот да. Түшүнгөн кишиге, көпчүлүккө. Мисалы, жанагы Элмирбек агайдын ырын ырдагандан кийин жооп берүү чындыгында оор болуп калды. Себеп дегенде Элмирбек агай ошол ырларына жашап, ошол ырлар менен жашаган киши да. Ал киши залкарадан болгондуктан ушул ыр менен жашап турган кишиге бир кандайдыр бир башка ыр менен жооп бербей, жок дегендейчи эле болбосо дагы, жаман айтышса дагы, сын айтса дагы өзүмдүн калемиме, өзүмдүн обонума тагандык ыр менен жооп берип кутулсам жакшыраак болуш керек деп ойлогон нерсе. Анан аягында ушундай болуп калышынын себеби дагы бул жашоонун агымы ар кандай боло берет. Бир аз токтотпой отурсаңыз кайра сүйүнү баштайт беле, ким билет. Эми айтып атпайм, Мен ошондо мындай кайра башталмак деп атпайсызбы? Ошондо мен мындай ортодон бузуп балта чаап салдымбы? Жок, чындыгында ортодон бузуу эмес, ар бир нерсенин өзүнүн убактысы, сааты болот. Ар бир нерсенин айтыла турган жери болот. Ошону убагында эле токтотуп калдыңыз. Болбосо бүгүн кетпей ушул жерде калып кетет белек. Раймал менен Бегимайдын махабаты башталмактай кайра. Анткени ушул жерден токтоп калганы жакшы болду. Кыргызда мынтип айтат го. Өтө ысык бат муздайт, өтө кызыл тез оңот депчи. Анан ошон үчүн туура эле болду деп ойлойм. Чоң рахмат. Сиздин оюңуз кандай болду бүгүнкү? Бул байкебиздин айтканына кошулам. Эми ар жагын эл тараза, эл сынчы дегендей. Чоң рахмат. Анда силерге ийгилик каалайбыз, чыгармачылык ийгилик. Урматтуу достор, биздин ырк уржун таймашыбыздын бул алгачкы гана чыгарылышы. Кийинки эфирлерде дагы дал ушундай өнөр баккан уул кыздар келип бизге жакшы бир чыгармаларды аткарып, кимдин ырк уржунунда кандай ырлар бар, биз дагы да болсо ачыктап беребиз аларды. Ал эми биздин Кабар Медиа каналга катталыңыздар. Албетте комментарий жана лайк басып туруңуздар. Бизге ушундай шарт түзүп берген Мундус чайханасына терең ыраазычылык билдиребиз. Бул жакта баардык атмосфера эң сонун. Эгер сиз коноктосом десеңиз же жөн гана жакындарыңыз менен көңүл ачам десеңиз, дал ушул Мундус чайханасына келиңиз.